Бишкекте таштанды челектерден акыр чикирди ташып кеткендерге иш козголот. Депутат түрмөлөрдө коррупциялык схема жолго салынганын билдирди. Спецназ Ташиевдин уулумун деген кишини уктап жаткан жеринен кармап кетти. Саламатсыздарбы? Аптанын ушул жана башка маанилүү жаңылыктары менен мен Мырзайым Жолдошбекова тааныштырам. Бишкекте эми таштанды челектерден акыр чикирлерди ташып кетүүгө тыюу салынат. Бул тууралуу Бишкекте өнүктүрүү жана инвестиция тартуу боюнча агенттигинин директору Курманбек Молдакулов билдирди. Молдакуловдун айтымында күзүндө таштандыны кайра иштеп чыгаруучу заводдун курулушу башталат. Заводдун курулушуна байланыштуу эми таштанды баалуу товарга айланат. Ошондуктан челектин ичиндеги акыр чекирдин баары муниципалитеттин менчиги болуп саналат. Демек аны эч кимдин алып кетүүгө акысы жок. Эл өкүлдөрү тарабынан челектеги таштанды кайра иштетүүчү заводко жетишүү үчүн мыйзамга өзгөртүү киргизилери пландалууда. Ал эми мыйзамды бузуп, челектеги акыр чекирлерди алып кеткен жарандар жазаланары айтылууда. Курманбек Молдакулов инвесторлор жаңы контейнерлерди коюп, жанына видеокамера орнотууну сунуштап жатканын айтты. Анын айтуусу боюнча челектерге таштанды толгондо белги бере турган датчиктер коюлат. Бул акыр чекирди ташып кеткен машиналардын ары бери бош жүрүүсүнө бөгөт коюп, алардын иштөө системасын жакшыртат. Ошондой эле калк ичинде бала бакчаларда, мектептерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, социалдык роликтерди тартуу пландалууда. Өтө оор беренелер менен 16-17 жылга абакка соттолгондор акчанын күчү менен 1,5 жылда чыгып кеткен. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулу прокурорлор жана соттордун ишинин иликтеген комиссиянын жыйынында билдирди. Депутат өзү абакта отургандардан кабар алганын белгилеп, ал жактагы жагдайга токтолду. Эл өкүлү соттолгон 40 жаран менен жеке сүйлөшүп чыккан. Анын айтымы боюнча адам өлтүрүү сыяктуу өтө оор беренелер менен 14 жылга кесилген жаранды соттор мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу аркылуу 1 жыл 9 айдан кийин чыгарып жиберишкен. Ал эми жеңил кылмыштар менен, маселен 2700 сом мурдаган жаран мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотууну күтүп отурат деп маалымдайт. Ал ошондой эле түрмөдө рак оорусу менен ооруган 54 жаштагы эженин кашы чачы түшүп, рак оорусунун 3 стадиясында химия алып отурганына карабай, оорусу 4 стадияга өткөндө гана абактан чыгарат экен деп кошумчалады. Эл өкүлүнүн пикиринде бул түрмөлөрдө жолго салынган коррупциялык схема түзүлгөнүнөн кабар берет. Өтө оор кылмыштар менен абакка кесилгендер мөөнөтүнөн мурда эркиндикке чыгыш үчүн ар бир жылга $2000–3000 ставка коюлган. Ошол эле учурда жеңил кылмыштар менен темир тор артында түшкөндөргө мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошотуу колдонулбаганын белгиледи. Бул жумада УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулумун деп алдап башка адамдардын мүлкүн тартып алган адамдар кармалды. Маалыматка караганда, Орусиянын жараны акчасын жана автоунаасын мыйзамсыз ээлеп алган Адилет аттуу кылмыштуу топтун мүчөсүнө карата чара көрүүнү суранып, УКМКга кайрылган. Кармалган кылмышкерлер өздөрүн УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин уулу катары тааныштырып, коркутуу жана алдоо жолу менен 2019-жылы чыгарылган Toyota үлгүсүндөгү автоунааны, ошондой эле 400 000 рубльды ээлеп алышканы аныкталды деп айтылат маалыматта. Факт боюнча кылмыш жаза кодексинин өзгөчө өлчөмдө алдамчылык беренеси боюнча иш козголгон. Шектүүлөр УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы тапта бул кылмыш ишинин алкагында тиешелүү тергөө иш-чаралары жүрүүдө. УКМК мамлекеттик органдардын жетекчи кызматкерлеринин, ошондой эле алардын жакын туугандарынын атын сатып, кылмыш жасагандарга катуу чара көрүлөрүн эскертет. Президент Садыр Жапаров Ысык Көл облусунун тургундарынын көл жээктерине тоскоолдуксуз кирүү жөнүндө 1 жыл мурун чыгарган жарлыгына өзгөртүү киргизилди. Жаңы түзөтүүдө мамлекет башчысы Ысык Көлдүн жээгиндеги тосмолорду бузууну, ошондой эле мындан ары жаңысын курууга тыюу салууну тапшырды. Садыр Жапаров 2022-жылдын майында чыгарган жарлыгы боюнча былтыр 1-июлдан тартып көлдүн жээгинде ачык эшиги жок тосмолор алынмак. Азыр киргизилген өзгөртүүдө жарлыктан эшиги жок тосмолор деген сөз алынып, жалпы эле дуал куруп тосмол тосууга тыюу салынды. Былтыр чыккан жарлыкта санаторийлер, пансионаттар, үй салуу үйлөрү ар кандай тосмолорду орнотуп, тургундардын жеке кирүү укугун чектеп жатканы жазылган. Көлдүн жээгинен ары бери өткөндө пансионаттардын күзөтчүлөрү менен жергиликтүүлөр ортосунда чатак чыгып, тосмолор талкаланган учурлар болгон. Тургундар көлдүн жээгинде ээн эркин кире албай калганына даттанган учурлар дагы бар.
Баткен облусундагы 2022-жылдагы кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжалда кыйраган үйлөрдү калыбына келтирүүдө миллиондорду уурдаган делген Келечек ЛТД курулуш компаниясы боюнча кылмыш иши тергелүүдө. Бул тууралуу 16 июнда ИИМдин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, Баткен шаарынын тургундары жана ишкерлер милицияга арыз менен кайрылган. Алар аталган ишкана алардан 5 миллион сомдон ашуун акчаны материалдарга алып, кийин акчасын бербей койгонун айтышкан. ИИМ бул боюнча алдамчылык беренеси менен иш козгогон. Тергөө учурунда компаниянын жооптуу өкүлү Шахбоз Набиев сурак берип камакка алынды. Ал эми компаниянын ээси Өзбекстанга качып чыгып кеткен. Жогорку кеңештин жыйынында депутат Тазабек Икрамов Баткенде кыргыз-тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта кыйраган үйлөрдү курган дагы бир компания Аманат Строй Инвест ишкерлердин акчасын бербей жатканын билдирген. Ал курулуш компания ишкерлерден 19 миллион 680 миң сомдук курулуш материалдарды алып, акчасын ушул күнгө чейин бербей жатканын айткан. Аталган компания парламентте көтөрүлгөн маселе тууралуу комментарий берелек. Ал эми президенттен Баткен облусундагы чек арадагы айылдарды калыбына келтирүү боюнча өкүлү Мамыржан Рахимов компанияларга акчасы толук которулганын билдирди. Ошондой эле курулуш иштерин Аманат Строй Инвест компаниясы жүргүзүп жатканын кабарлады. 15 июнда министрлер кабинети жаңжалда кыйраган үйдүн 416сы курулуп бүткөнүн кабарлашкан. Учурда тергөө иштери жүрүүдө. Коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйынында Садыр Жапаров биз кандай гана агрессор болбосун тиешелүү жооп кайтарууга даярбыз деп билдирди. Өлкө башчысы ошол эле учурда Кыргызстан тынчтыкты сүйгөн өлкө экендигин баса белгилеп, тилекке каршы азыркы учурда дүйнө жүзүндө кыйын кырдаал түзүлүп жаткандыгын эске салды. Мамлекет башчысы Кыргызстан башка бир өлкөгө кол салуу максатын көздөбөөрүн, бирок өлкөгө коркунуч болсо тиешелүү жооп кайтараарын кошумчалады. Ошондой эле ал өз сөзүндө Кыргызстан Борбор Азияда азырынча аналогы болбогон курал-жарактын жаңы түрлөрүн сатып алганын билдирди. Кыргызстанда эми бир гана пилотсуз учуучу байрактар эмес, башкалары да бар. Мамлекет башчысы аскердик куралдарды кубаттуу техникалар, ракеталар менен бекемделип жатканын белгиледи. Сиздер менен эң тез жана так маалыматтар булагы Тез инфо болду. Саламатта калыңыздар.